Taşıyıp kep ne peş kılасыңар dedi hazır. Taşıyın kolundan ne gelip tuğadan? Kolundan kendisi çıkıp varsa bu yerden. Buna taşıyıptın kolundan ne gelip degen söz bu yaktan çıkıp atat. Buna ke. O var. Sen ayıp otmaysın mı ya? Ama peşman olmaz bulanda. Buna Ben kaçıştan kalı oturam ben kaçışkası bıraktım. Bıçak amcayla tabii bu lokattan söyleşmez gelir. Tolsun için bu haram borlacı oturarım ben. Haram. Ayşta taşıyıp boyunca aytыңызчы. Taşıyıp ne dediniz hazır? Çok. Çok tarttın Ayşta. Taşıyıp boyunca aytsanız hazır. Çok Ayşta taşıyıp boyunca aytыңызчы siz hazır. Sözünüzdü. Taşıyıp boyunca söz aytsanız. Hazır ne dediniz? Taşıyıp ne peş kılasыңар dediniz hazır? Ayttınız mı? Yok mu? Aytmadınız mı? Sen hazır özüme cevap verme gayret taşıyıp doğru Yok. Yok Ayşta ben özüme cevap veremem hazır. Siz başta sözünüzge cevap verin taşıyıpты peş kılba degенчи. İlgizli okuyun neler? 5 yılda деген жоқ мұны. Урматтуу мырзалар, айымдар кандайсыңар? Мага бирөө личкаме менин лизингке машина алганымды билет окшойт да, жазыптыр. Лизингке машинаны кантип алдыңыз эле, канча төлөдүңүз, кандай болду деп. Мен жалпы ошого сиздердин жооп беремин мен. Лизингке машина албай эле коюңуздар. Через банктагы машина албай эле коюңуздар. Себеби дегенде алыш оңой, бериш кыйын. Бул биринчиден. Экинчиден, мен 600 миңге Солярис алганмын. Через лизинг компания аркылуу алганмын. Ошону мен 3 жылдын ичинде 1 миллион 270 миң сом кылып төлөп бердим. Еще 60 миң сом штраф төлөдүм кыздар. Анан эң жаманычы, аябай өкүнүчтүүсү, темир сиз менен калбайт да. Темирди бир күн болбосо бир күн сатасыз. Ошондо баягы 600 миң башкы бааланган баагадагы сата албайсыз. Андан дагы ылдый баада сатасыз. Ошондо сиз 3 жыл бою чачыңыз агарып, ден соолугуңуз кетип, нервиңиз кетип, уктабай, жөн эле талаада бирөөгө эле жөн эле көкмөй эле жүрдүк да мисалы. Иштеп бердик, 700-800 миң сом иштеп бердик, Бул жаман нерсе экен кыздар. Через банкта алганмын мен. Шкода Октавия алгам, дагы ага да 3 жыл болду. Ага дагы 450 миңге алган машинама мен 300 миң сом кошуп төлөдүм. Куддум ошондой эле проценти өсөт, очойто машинаңы өчүрөт. Кыскасы ушундай. Анан мен бул жерден эмне деп айткым келет сиздергечи? Эми машина алгыңыздар келет. Конечно, күнүнө аренда төлөгөндөн көрө машина өзүңүздөргө калат, ошого кызыгып аласыздар. Азыр биздин акылдуулар көп. Через Мурабаха деп эле реклама берип эле атат. Кече дагы бир жигит через Мурабаха Kia Capiat 2018-жыл деп чыкты эле. Мен сразу кирип карадым. Карасам, башкы төлөм 30% экен. Эми ойлоп туруңуздар, башкы төлөм 30%. Еще күнүнө эсептегенде 1000 канчадан айланат экен. Айына эсептегенде 52 миң. 3 жылга бөлүп берип атабыз. Мурабаха жолу менен деп уялбай эле айтып атат да, билбейм, бети булар эмне бетонбу. Эми 3 жылда эсептеп көрүңүздөр. Башкы төлөмдү эсептебеңиздер 250 миң, 300 миңди. 3 жылдыкы 1 миллион 870 миң болот экен. Еще 300 миңди кошуп коюңуз, канча болот? 2 миллион 200 миң сом болот атат. Ошондо азыр Капиатты 13-14 миң долларга алсаң болот. Мындайрагын 10 миң долларга алсаң деле болот негизи. Эми ошондо бул кандай нерсе? Биз өзүбүздү эл кайра жеп эле монтип эле ушинтип атабыз да. Булар ойлойт, биз ушинтип койсок элдер көкмөй алдана берет деп. Жок, элдер умный азыр. Эсептейт, сиздер дагы эсептеңиздер. Если бирөө через Мурабаха деп берсе, барыңыздар дагы кана Мурабаха деңиздер. Мурабаха деген эки адамдын ортосундагы келишүү 5% өкө көңүлдөн чыгарып, бири-бирин ыраазы кылып, кагаз түрүндөгү через нотариус өкө бири-бирине кылган мамиле бул. Ошол Мурабаха болот. Анан билбейм мен. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Кыйналып, азыр акыркы операциясына 31 миң доллар каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн ушуга колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн 31 миң доллар операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү.
Мисалы айтып коеюн эми. Себеби деген кандай иш кылганда да биз өзүбүздү мисал кылып, өзүбүз ошого татыктуу болушубуз керек. Жөн эле сөз менен сүйлөп койбостон. Мына мисалы мен айтайын, бүгүн эртең менен мен саат 5тен бери жумуштамын. Министрлер саат 8:30-9-да жумуш башталат деп келесиңер. Андай болбош керек. Министрлердин бардыгы саат 6-дан баштап жумушта болушуңар керек эртең менен. Пробканы создавать этип, элдер бардыгы саат 8:30-да 9-да жумушка чыкканда силер дагы көчөгө чыкпастан, эртең менен саат 6-6:30-да жумушта болушуңар керек. Күн мурун мен магазинде жүрсөм, бирөө мени биздин жарандарыбыз кармап коюп айтып койду да, сиз эл өкүлүсүз деп. Анан мен сурасам, ооба деп койсо, деги эт саткан жеринге алып барган. Магазиндин баасы, эттин баасы сөөк менен 780 сомго чыгып кетти да уже. Анан 800 сом, 900 сом бул не деген баа менден суранды да, ушул маселе көтөрүп коюп, албетте айтып коюңузчу жыйында деп суранганда менденчи. Ошону маселени бир сыра карап коюңузчу, суранат элем. Эмне себептен мынча көтөрүп кетти эттин баасы, не кылса болот, АВР анализ кылып, эмне менен тиешүү бар экен, ошону карап койсок жакшы болмок. Кечиресиз, бөлүп койдум сөзүңүздү. Адахан Мадумаров эскистерин көтөрүп алып, тиги туу өзгөртүлүшү керек деп жүргөн. Мени да чакырып кабинетине көрсөтүп, Жапаров айтыптыр. 2009-жылы мен кирген. 2009-жылы кечирип койсуң, мен 2009-жылы мамлекеттик катчы эмес элем. Мен 2006-жылы мамлекеттик катчы элем. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен айттым го, ага көрсөтүп ушундай бир эмне кылганда, ал кайсы кызматта иштейт анда. Эмне үчүн мен ага көрсөтүшүм керек болгон, эгер да керек болгон болсо дагы. 2006 ал кайда эле, мен кайда эле. Мен мамлекеттик катчы болуп турганда.